Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? 3 күндөн бери эфирге чыкпай, жумуштарым менен алаксып калдым. Мен азыр жумуштарымдан бошоп атам. Азыр дагы бир жактарга поездка немелерим бар. Анан катыгыңарды колго берем, сазайыңарды колго берем. Шефиңердин ташын талкан кылам. 2 бутуңарды бир кончуңарга тыгам. Мен эч нерсе менен токтото албайсыңар. Мен эч кимге сатылбайм дагы. 100 миң береби, 200 миң береби, 300 миң береби, мен эч кимисине сатылбайм. Эч ким менин оозумду жаба албайт. Мен оозумду президент да жаба албайт. Президенттин командасы да жаба албайт. И Ташиевтер тим более жаба албайт. Ошон үчүн мен өзүмдүн чындыгымды, өзүмдүн көргөн билгендеримди айтам. Немеге Арстан Алай боюнча дагы мен кече маалыматтарды топтодум. Арстан Алай боюнча $1 миллион бересиң дептир Арстан Алайды. Анан ошондон улам жанагы кухнясына кирип чыгып, анан буларды алдап туруп, жөн эле суу ичип кирип чыгып атат деп дегизип алдап туруп, анан ошон менен эме кылат экен да. $1 миллион төлөйсүң дегенде, ал $1 миллион акчасы жок окшойт. Анан кыскасы өзү жанагы мындай суицидке склонный адам экен. Анан ошентип анан астын өлүп алыптыр Арстан Алай. Эми Арстан Алайдан 100 миң 1 миллион алам деген эми эмнени күтсө болот мындай адамдан? Азыр Арстан Алайдан 1 миллион алам деген адамдан эмнени күтсө болот? Анан так, не дейт, суицид деген жерден добуш өчтү дейт. Короче, мындай суицид, Арстан Алай өзү мындай суицидке склонность бар киши экен да. Анан Арстан Алайды кармашып, анан жанантип тиги уруп сабашат. Анан $1 миллион төлөйсүң дейт. Анан $1 миллион төлөйсүң дегенден ал $1 миллион кактан төлөйм деп, анан ал киши ошентип өзүн өзү астын өлүп алыптыр. Кыскасы улам жанагы немеге кухняга кирип, кайра чыгып, суу алып ичип атам деп кирип, кайра чыгып, анан кухняда камера жок экен. Анан ошол жерден кыскасы астын өлүп алыптыр. Неме бул баягы беркилер мындай шекшип калбасын деп, жөн эле суу ичкени кирип атат деп ойлосун деп, улам кирип чыгып, көндүрүп, анан кийин кирип анан астын алган да, кыскасы. То есть эгерде мындай буларда мындай ошол Ташиевтерде бир мындай адамдык бир сапат, бир мындай адамдык насилие адам болсо, булар мындай нерселерге бармак эмес да. Анан камап алып эле бирдеме десең эле баланча миллион төлөйсүң, түкүнчө миллион төлөйсүң. Бул не деген акмакчылык? Мыйзамга кактагылат, фактыларга кактагылат, күнөөсүн далилдели, анан кийин соттойлу деген нерсе кактагылат. Конституция бар, конституциялык мыйзамдар бар, кодекстер бар, мыйзамдар бар. Анан алардын баары кактагылат. Бул не, Кыргызстанда мындай Ташиев ойна келгенин баарын кыла бергенби? Ушун үчүн сөзсүз Ташиев жооп бериш керек. Ошол достор, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы фактылар болсо бөлүшүп айтып турабыз.